Ушул сааттарга алынган маалыматтар менен мен Абдумалик Базарбаев тааныштырам. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушул учурда биз социалдык тармактагы баракчаларда да түз эфирде иштеп жатабыз. Андыктан Facebook баракчабыздан да күзөтсөңүз болот. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги өлкө аймагында жарандар үчүн жылынуучу пункттарды уюштурду. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашты. Кыргызстанда 10-13 январда абанын температурасы кескен төмөндөгөндүктөн материалдык чыгымдарга учуратпоо, энергетикалык тутумдардын үзгүлтүксүз иштөөсүн, автоунаа жолдорунда коопсуз каттамды камсыздоо, жайыттарда малдарды чыгымсыз кармоо максатында жарандык коргонуу башчысынын орун басары өзгөчө Кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев тиешелүү тармактарга ыкчам чара көрүүнү тапшырды. Мындан улам автоунаа жолдорунда каттамдар жабылганда, чектөөлөр киргизилгенде жүргүнчүлөргө кам көрүү максатында Бишкек-Ош автоунаа жолунда, Арал Сосновка посторунда, Өтмөк ашуусуна жакын жайгашкан Талас районунун Осмонкул айыл аймагында жана Бишкек-Токмок автожолунун Кант боюнда, Кант шаарында. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги аймактык башкармалыктар менен биргеликте жергиликтүү бийлик тарабынан жылынуучу, тамактануучу пункттарды уюштурду. Ал эми калк көп жашаган Бишкек, Ош шаарларында муктаж жарандар үчүн убактылуу башкалкылоочу жайлар жергиликтүү бийлик тарабынан уюштурулган. Тактап айтканда, Ош шаарында 1 пункт, Бишкек шаарында 4 пункт иштеп жатат. Мындан сырткары Бишкек шаарынын Свердлов районунда 3, Ленин районунда 3, 1-Май районунда 1 жана Октябрь районунда 2 чатыр тигилип, жылынуучу пункттар уюштурулууда. Аба райынын кескен өзгөргөнүнө байланыштуу кече түндөн бери өлкөнүн аймактарына кар жаады. Бишкек-Ош шаарындагы жолдорго тынымсыз кум себилип тазаланууда. Оштогу карды тазалоо 4 ишканага жүктөлгөн. Тынымсыз жааган карды тазалап, жол кыймылын жөнгө салуу үчүн кызматтар түнкү саат 2-ден иш ыргагын баштаган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги негизги жолдордо муз тоңуп кар көчкү түшүү кооптулугу күч экенин эскертет. Аба райынын катаал өзгөрүүсүнөн улам өлкө аймагына калың кар жаады. Түнү бою жааган кардан улам Ош шаарындагы унаа жолдорго муз тоңуп кыймылды татаалдантты. Жолдордо муз тоңуп, тротуарларда тайгактык орун албаш үчүн милдеттеме жүктөлгөн 4 ишкана таң эртеден бери иштеп жаткан тасмалар социалдык тармактарга жарыяланды. Деген менен жолдогу кар жетишерлик тазаланбай, унаа кыймылына кооптулук жаралып жатат дешет айдоочулар. Шаардын негизги каттамындагы тазаланбаган карды социалдык тармактын колдонуучулары дагы сынга алды. Оштогу бир дагы көчө бүгүн көрөлгөн эмес окшойт. Килишке уктап калганмын, эмне? Өзүм за рулёммун. Машина айдайм, бирок бүгүн азыр могу жолго байланыштуу айдагым келген жок да. Арт дөңгөлөктөр кичине начарыраак. Бирок эми могу жолдор тазаланбай, кичине сүзүш керек эле да. Өткөндө бир трактор сүздү эле го. Дагы ошентип сүзүп, жолду ачып койбосо тайгалак болуп атат дейм азыр. Бир сүрүп тазалап же жолду ачып кичине коопсуздукту караш керек да. Машиналарга деле, элге деле, адамдарга деле ыңгайсыз. Кудо кааласа жол нормальный эле, кичине келе жерлерге туз сеип койсо, калгандары баары жакшы эле. Деген менен коммуналдык кызматтар түн катып күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын тастыктап, социалдык тармактарга маалыматтарын таратып жатышты. Ош шаарындагы 174 чакырым жол кечеги түндөн бери 3 ирет тазаланып, дөңсөлөргө тынымсыз кум туз себилген. Калаанын негизги жолдордогу карды сүрүүгө 16 техника тартылган. Кар токтобой жаап жаткандыктан жолдорду толук сүрүүгө мүмкүн болбой жатыптыр. Түнү менен өзүм жүрдүм. Бүт службалар түнкү таңкы 5ке чейин жүрүштү. Түнү 3 жолу сүрүп, 3 жолудан туз себишти. Бирок көрүп атасыз, азыр кар жаап, улам эле бат эле толуп калды. Азыр биздин прогноз боюнча саат 3-тө кар токтойт деп атат. Ошондо карды дагы бир сыра көрөбүз. Анан туз түнү 51 тонна, 29 тонна кум, туз себилди. Азыр дагы даярдалат. Себеп дегенде мына бүгүн кечинде -20га чейин түшөт деген прогноз болуп атат. Ошон үчүн биз түнкү калтырбастан чоң жолдорду тазалап сүрүп, туз себүү маселесин да коюп атабыз. Бишкек-Ош унаа жолунун 134-135 чакырымындагы Көлбаев атындагы туннелдин түштүк тарабында 4000 метр куб кар көчкү түшүп, бир унааны басып калган. Кар күрткүсүнөн улам элералык каттам бир тараптуу жабылып тазаланган соң кайра каттам жанданган. Учурда өлкөнүн бардык аймагында негизги каттамдардагы жол ачык экенин, бирок Төө ашуу, Алабел, Талдык ашууларында кар көчкү түшүүсү күтүлүп жатканын адистер эскертет. Аба ырайы кескен төмөндөп, жол тайгалак болуп жаткандыктан айдоочуларды эрежени сактоого чакырышат. Республикабыздын унаа жолдорунда кар күрткүсү пайда болуп, кар көчкүлөрү түшүп, тоскоолдук жаратууда. Бүгүнкү күндө Төө ашуусунда
Көлбай Батында туннелинин жанынан 137 чакырымдан кар көчкүсү түшүп, анын кесепетинен бир унаа жабыркады. Адамдар жабыркаган жок. Ошондой эле негизи эле республикабыз боюнча баардык жолдорго, өзгөчө Ош-Бишкек жолуна жолго чыгып аткан унаалардын айдоочуларына кайрылып кетким келет. Зарылчылык жок болсо жолго чыкпаңыздарды суранабыз. Республиканын аймагында баардык жолдордун баары азыркы учурда ачык, күчөтүлгөн тартипте өзгөчө Кырдаал министрлигинин бөлүктөрү кызматта турушат. Жана ошондой эле эгер көйгөй болуп жолдо калып же бир кырдаалга туш келсеңер, кыска 112 бекер номерине чалуулсаңыз жардам беребиз. Кыргыз гидромет борбору ушул күндөрү өлкөдө абанын температурасы 20-25 градуска чейин төмөндөй турганын билдирген. Көпчүлүк аймакта мал менен кар жаап жатат. Өлкө синоптиктеринин божомолунда 12 январда абанын температурасы дагы төмөндөйт. Жолдорго муз тоңот. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги алыскы жолго чыгууда дарылардын топтомун, ысык суу, жол азыгын, күрөк жана дөңгөлөк чынжырчасын алууну эскертет. Унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталуусу зарыл. Ал эми коңшу Өзбекстан жана Казакстандын аба ырайы бизден 2 эсе төмөндөп, жолдор дагы жабылган. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Оштогу жылуулук камсыздоо ишканасы жана Ош электро ачык акционердик коомунун бөлүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. Жылуулук камсыздоо ишканасынын отказындары мындан 1 жума мурдага салыштырмалуу 5 тоннадан ашуун көмүр жагууда. Ал эми Ош облусунун аймагында акыркы 4 күндөн бери электр энергиясын белгиленген чектен ашыкча керектөө байкалууда. Адистер муну аба ырайынын төмөндөшүнө байланыштырууда. Эшикте аябай суук. Ал эми биз Ош шаарынын тургундарынын үйлөрүнө жылуулук канчалык деңгээлде жетип жатканын билүү үчүн үйлөргө келдик. Ош шаарынын тургуну бул жерде алдын ала катуу суук болот деп эскертүү берилгендигине байланыштуу айрым тургундар дал ушундай электр мештерин даярдык көрүшкөн. Бирок азыркы учурда жылуулук өз деңгээлинде жакшы жетип жаткандыгына байланыштуу кошумча электр мешин саюуга эч кандай зарылчылык пайда болбогондугун айтышты. Азыркы учурда жылуулук 2 бөлмөнү кадимкидей ысытып, эч кандай жылуулуктан көйгөй жаралган жок. Менин биринчи этажым ушунча эле нормальный температура болуп атат. Анан 2, 3, 4 алар жылуу эле болуш керек. Анан мага эч ким жалп кыла элек. Мынтип кетти, антип кеттик деп эли өзү эле түшүнүп атат да. Интернеттен чыгып атат, телевизордон айтып атат, суук катык болуп атат. Былтыр мындай суук болгон эмес. Менин эсебим боюнча, оюм боюнча 5 жылда бир келди да булчу. Байланыштуу жылуулук камсыздоо борборунун кызматкерлери да күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Учурда от казандар мындан 1 жума мурдагыга караганда 700-500 тонна көп көмүр жагылууда. Кышкы мезгилде биз жылуулукту үзгүлтүксүз берип жатабыз. Областтык төрөтүүнүн ичинде плюс 25тен төмөн болбойт жылуулук. Азыр жылуулукту үзгүлтүксүз берип жатабыз, бардыгы жакшы, Кудай кааласа. Бүгүн канча тонна жактыңыз? Суукка карап бүгүн 1 тонна 600 тегерегинде жагылып атат бүгүнкү күндө. Ооруканаларда плюс 25 градус, ал эми бала бакчаларда плюс 22 градус комнаталарда сакталуусу керек. Бизде жылуулук системасы бизде өзүбүздө жагылгандыктан үзгүлтүксүз берилип жатат. Эч кандай суук күндөрү көйгөй жаралган жок. Бул учурда электр энергиясындагы ашыкча пайдалануу байкалууда. Ош электронун маалыматына караганда, акыркы 4 күндөн бери белгиленген чекке салыштырмалуу 500 000 киловатт-саат ашыкча электр энергиясы пайдаланылып жатат. Бирок Ош электро буга карата алдын ала даярдык көргөн. Ашыкча лимит деп коет, лимиттен ашып кеткендер аябай көп. Ошонун үстүнө азыр иш алып барып атабыз. Элдер менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Өткөндөн бери кечинде рейд жасап, кечинде саат часы максимум, часы вечерний максимум, часы утренний максимум экөө бөлүнөт да. Ошо кечинде балдар менен чогуу чыгып жерлерден рейд жасадык. Элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бирок элдер дагы азыркы учурда рахмат, туура түшүнүп, туура кабыл алып, азыркы ашыкча жүктөөнүүлөрдү өчүрүп, бизге жардам берип жатышат. Өлкө аймагында жаап өткөн жана күтүлүп жаткан карга байланыштуу кар көчкү коркунучу сакталууда. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги байма-бай эскертүүдө. Бүгүн Кыргызстандын түштүгүндөгү Ош, Жалал-Абад жана Испана аэропорттору саат 17:00 чейин жабык болду. Мында учуу коонуу тилкелери кардан тазаланды. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.
Кара Суу районунун Кызылкыштак айылынын башчысынын орун басары пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. УКМКнын Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан комплекстүү тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кылмыш жаза кодексинин 343 беренеси опузалап пара талап кылуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында турак жай куруу үчүн жер тилкесин берүү боюнча мурда чыгарылган токтомду жокко чыгарам деп коркутуп, жергиликтүү тургундан $4000 өлчөмүндө акча талап кылган. Кече 11 январда 86 000 сом өлчөмүндө акча алып жаткан учурунда Кара Суу районунун Кызылкыштак айылынын башчысынын орун басары 1988 жылы туулган жаран кармалды. Учурда аталган ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо чаралары көрүлүп, тергөө жүрүп жатат. 11 январда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канат Исаевдин баш коргоо чарасы каралган. Анда 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Исаевди 20 февралга чейин үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алды. Эске салсак, Канат Исаев былтыр 23 октябрда кармалган. Ага карата мурдагы бөгөт чарасы камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасына өзгөртүлгөн. 2017 жылдын сентябрь айында президенттик шайлоонун алдында Канат Исаевга бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында айыпталган. 2019 жылдын апрель айында сотко чейинки өндүрүш токтотулган. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Соода өнөр-жай палатасынын президенти Темир Сариев менен жолугушту. Анда экономикалык дипломатияны илгерилетүү, чет өлкөлүк өнөктөштөр менен соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү, ата мекендик ишкерлерге зарыл колдоо көрсөтүү маселесин талкуулашты. Ошондой эле кызматташуунун приоритеттүү багыттарынын белгилешти. Өлкөнүн товар жүгүртүүсүн көбөйтүү, чет өлкөлөрдө ата мекендик соода үйлөрүн ачуу, приоритеттүү тармактарга чет элдик инвесторлорду тартуу, ички жана тышкы бизнес миссияларды уюштуруу боюнча толук пикир алмашуу болуп өттү. Тараптар эки мекеменин ортосунда ушул форматта үзгүлтүксүз жолугушууларды жана кеңешмелерди өткөрүп турууну макулдашты. Ушундай кабарлар менен түшкү жаңылыктардын топтомун жыйынтыктайбыз. Сиздер менен саат 15:00 түз эфирде жолугабыз.